Умар бин Хаттаб өзүнүн эскерүүсүндө мындай айтканда, Азирет Умардан бизге мындай айтканда риваят болгон, айтылып калган. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен ошо бир мажлисте отурган мезгилде дейт, пайгамбарыбыз сахабалар менен отуруп, маектешип, сухбатташып жаткан экен. Аппак кийимчен, чачтары капкара болгон, эч кандай чарчагандыктын, чалыккандыктын белгиси көрүнбөгөн бейтааныш бирөө келип калды дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга тизесине тизе тийгизип, колун ошо тизеси анын үстүнө коюп, анан пайгамбарыбыздан сурай баштаган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сурай баштады дейт. Эми Алла Тааланын саламы менен келди албетте. Я Мухаммед, мага исламдан кабар бер дейт. Ислам деген эмне? Бул жерден баягы ислам деп биринчи жолу суралып атпайбы? Өзү Алла Таала ислам деген атты Кур'ан-ы Керимде өзү берген да. Ислам бул энчилүү ат. Ошол учурда кайсы бир дуана, дервиш келип силердин диниңердин аты ислам болсун деп коюп кеткен эмес. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Стагфируллах, инна дина индаллахи ислам. Алла Тааланын даргөйүндө алдындагы чыныгы дин, хакыйкый дин, акыйкат дин бул ислам деп атын коюп берген экен да. Ошону сурап атат да, исламдан мага кабар бер. Ислам деген эмне деп сурайт да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп берип атат да. Ислам бул эмне дейт? Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир зат жок. Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммед анын элчиси, пайгамбары. Намаз окууң, зекет берүүң, Рамазан орозосун кармооң жана күч кубаты, дарамети жеткендер үчүн ажылга барып, ажылык милдетин аткарууң деп исламдын 5 парызын санап берген да. Ооба, туура айттың деп тастыктады дейт. Анан таң калып калдык дейт Азирет Умар. Бул келип алып бейтаныш адам пайгамбарыбыздан эмне тест кылып атабы, экзамен алып атабы? Өзү сурап, кайра өзү тастыктап атат дейт да. Анан экинчи суроосу болот, ыйман деген эмне деп. Иман деген эмне дегенде пайгамбарыбыз имандын канча шартын санап берди? 6 шартын. Эми 7 дегенде эгерде баягы аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи деп санайбыз го. Иман келтирдик кимге? Биллахи башында Алла Таалага, ва малаикатихи Алла Тааланын периштелерине, ва кутубихи ошол периштелер аркылуу пайгамбарларга жөнөтүлгөн, жиберилген ыйык китептерге, ва русулихи Алла Таала жөнөткөн 124 миң, башка бир риваят айтылышта 224 миң бул ай аламга пайгамбар келген болсо, ошолордун бардыгы Алла Тааладан келген чыныгы пайгамбарлар деп ишендик. Дейбиз, пайгамбарларга жана ва бил яумил ахир, акырет күнгө, кыямат күнгө ишендик дейбиз. Анан 6-ынчысы ва бил кадари, тагдырга ишендик дейбиз. Анан ал жерден баягы амантуда айтылып кетет. Вал ба'су ба'дал маути хаккун депчи. Өлүмдөн кийин тирүүлүү дегенди биз акыреттин ичине эле киргизебиз да. Ошон үчүн биз 6 шарты деп эсептейбиз. Эгер муну бөлүп санай турган болсок 7 шарт болот. Демек ошол 6 шартын айтканда туура айттың, о Мухаммед деп кайра тастыктады дейт да. Анан 3-үнчү суроосу болду. 3-үнчү суроосу жана мен сиздерге башта берген суроо, ихсан деген эмне? Ихсан деген эмне деп сурады. Өзү бул суроого бир нерсени айта кетиш керек. Бул жерде араңыздарда канчалык деңгээлде тарикат, тасаввуф дегенди түшүнөсүздөр. Өзү тарикаттын, тасаввуфтун пайда болушунда да ушул суроо жатат. Ушул суроого жооп иретинде тарикат деген Алла Тааланы таануу, Алла Таалага эң бийик деңгээлде ибадат кылуу, Алла Таалаганы сүйүү, Алла Тааланын мухаббаты, Алла Таалага ашык болуп жашоо деген ошол жолдун сапар улаган жолоочулары өздөрү биз тарикатчыбыз, тарикатта жашайбыз деп келишет да. Тарикат, тасаввуф ошол суроодон пайда болгон дейт да. Ошол суроого жооп иретинде пайда болгон дешет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихсанга эмне деп жооп берди? Жана жогоруда карындашыбыз суроого жооп бергенде, жараткан Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди, туурабы? Жараткан Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң, сен аны көрбөсөң дагы ал сени көрүп турат деп жооп бергенде, туура айттың о Мухаммед деди. Мындай айтканда, биз ар бир ибадатыбызды ошо ихсан даражасына чыгарышыбыз керек экен да.
Ихсан дегенде биз жараткан Алла Таалага баягы өзүңүздөр билесиздер, 5 убакыт намаз окуйбуз, намаз окуп намаздашкандарданбыз, орозо кармап орозолошкондордонбуз, салам берип саламдашкандарданбыз, иман келтирип имандашкандарданбыз, исламды кабыл алып исламдашкандарданбыз, анан ихсан даражасына көтөрөлү деп аракет кылып ихсандашкандарданбыз да биз. Ошондойлордон болушубуз керек, Биз амалдарыбызды, ибадаттарыбызды ихсан деңгээлине, жосо ихсан даражасына көтөрүшүбүз керек экен. Бул кандай даража? Бул адилеттүүлүктөн да бийик даража. Бул фарз, важиптерден дагы өтө турган даража да, чын-чынына келгенде. Адилеттүүлүк деген эмне? Эгерде бирөөнөн 100 сом карыз алсаң, адилеттүүлүк калыстык кылып өз учурунда өз убагында аны берүүң. Таразада алдабастан адилеттүү болуң. Сөз бергенде сөзүңдө туруң. Адилеттүү калыс бардык адамдарга, алардын улуусуна, кичүүсүнө, коомдогу ээлеген статусуна, даражасына карабастан адамдардын бардыгына бирдей жана калыс адилеттүү мамиле жасооң. Адилеттүүлүктүн үстүндө андан да бийигирээк негизинен ихсан деген даражада турат экен. Себеби сен адамдар сага жакшылык кылды, ошондой жакшылык кылуу милдеттүүсүң. Бирок андан да өткөрө жакшылык кыла турган болсоң, сен ихсан кылган болосуң. Алла Таалага сага 5 убакыт намазды парз кылды. Бирок 5 убакыт менен гана жетинип калбастан, бул мага жетпейт, мен ашыкча ибадат кылышым керек деп, тахаджуд жана нафил ибадаттарды кылууң менен сен ихсан даражасына көтөрүлөт экенсиң да. Ихсан деген ошол.